6 баласын ээрчитип башкы прокуратуранын алдына келген Жанара Базарбаева ал акыркы 10 жылдан бери жолдошу Нурзамат Орозовдун иши боюнча акыйкатты издеп келет. Анын айтымында күйөөсү 2016-жылы Жалал Абад шаарында болгон резонанстуу кылмыш ишине байланыштуу өмүр бою эркинен ажыратылган. Бирок ал бүгүнкү күнгө чейин жолдошунун бул кылмышка тиешеси жок экенин айтып, ишти кайрадан мыйзам чегинде кароону суранып келет. Бул жака плакат көтөрүп 6 баламды ушул ысыктын күнүндө карабай көтөрүп ээрчитип алып келгендин себеби ушул 10 жылдан бери такыр адилеттүүлүккө жете албай, барбаган жерим калбай, айласыздан келдим. Мага зарыл эмес бул нерсечи. Ушул мыйзам орнобой, адилеттүүлүк орнобой. Ошон үчүн мен ушул мамлекеттик телеканал деп ЛТРге кайрылып, чагылдырып берип коюңуздар. 10 жылдан бери ушинтип жүрөм, 6 балам менен кыйналып деп кайрылганымдын себеби ушул болду. Эске салсак, 2016-жылдын февраль айында Жалал Абад шаарында күрөөкана иштеткен А. Бапиева аттуу жаран мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Бул кылмыш ошол кездеги эң резонанстуу иштердин бирине айланып, бүтүндөй өлкөнүн көңүлүн өзүнө бурган. Тергөө иштери аяктагандан кийин сот Тилек Жолдошбаев менен Нурзамат Орозовду күнөөлүү деп таап, экөөнүн тең өмүр бою эркинен ажыраткан. Жолдошбаев Тилек өзүнүн көрсөтмөсүн өзгөртүп, ошол мен катышкан кылмышка дагы бир шектүү бар деп туруп, мен азыр жактап жаткан Орозов Нурзаматты шектүү катарында көрсөтүп, ошол менен чогуу кылдык эле деп аны тартат. Ошол менен Орозов Нурзамат ошол кылмышка тартылып калат. Жолдошбаев Тилек экөө кылмыш иши каралып, тергөө бүтүп, экөөнү тең адам өлтүрүү беренеси коюлуп, сотко барат. Сотто биринчи инстанцияда экөөнү тең өмүр бою эркиндигинен ажыратылсын деген жаза колдонулат. Экинчи инстанция Жалал Абад облустук сотунда да экөөнү тең өмүр бою эркиндигинен ажыратылсын жаза колдонулат. Базарбаеванын айтымында жылдар өткөндөн кийин Жолдошбаевка карата чыгарылган өкүм өзгөртүлүп, кийин ал эркиндикке чыккан. Ал эми Нурзамат Орозов бүгүнкү күнгө чейин жаза мөөнөтүн өтөп жатат. Кылмыш ишинин материалдарына ылайык Нурзамат Орозов бул иш боюнча кармалган күндөн тартып эле өзүнө коюлган айыптарды четке кагып келген. Ал тергөөдө дагы, соттук отурумдарда да адам өлтүрүүгө тиешеси жок экенин билдирген. 10 жыл мурун тартылган архивдик оперативдик тасмада Нурзамат Орозов өзүн күнөөлүү деп эсептебей турганын айтып жатат. Учурда эмнеси өтүп милицияга алып коюлуп турасың? Куру доомат менен отурам. Доомат, эмне деген доомат коюлат, ошону айтып берчи. Бир кылмышкерлер бир эжени өлтүрүшүп, кылмышын жашырыш үчүн бул дагы бар эле деп ушунун үчүн отурам. Кайсы? Мени биринчи алып киришип, 2 күн камашып, кайра чыгарып, аркаман эч нерсе таппай чыгарышкан, кайра 1 ай 16 күндөн кийин ушу бар эле десе кайра алып киришип атат. Ошо бир кылмышкердин показаниясы менен. Акыйкатты издеп жаткан Орозовдун жубайы Жанара Базарбаева бул иш боюнча тергөөдө жана соттук териштирүүдө мыйзам бузуулар болгонун айтат. Ал жолдошу жалган көрсөтмөнүн негизинде соттолуп, 10 жылдан бери бейгүнөө камакта отурат деп эсептейт. Ушунча 10 жылдан бери бейгүнөө адам отурат. Өмүрбай жылга да кесилген эмес да, бир эле адамдын жалган показаниясы менен ак черинен отурат, бир эле адамдын показаниясы менен өмүр бою эркинен ажыратылып отурган. Бул нерсе өтө эле уже аша чыгып кеткендик да бул нерсечи. Бул нерсе коррупция, тергөөчүлөрдүн чалакылыгынан дагы болуп кетти бул нерсе. Ошончо далил фактылар турса дагы бизге такыр көңүл да бурушкан жок. Бир чети баягы колуңда акчаң жок болсо, сени фактың, далилдериң турса дагы сенин ал кагаздарыңа карабайт экен. Жанара Базарбаеванын айтымында акыркы 10 жыл ичинде алар башкы прокуратурага, жогорку сотко жана башка мамлекеттик органдарга бир нече жолу кайрылышкан. Ошондой эле жакында президент Садыр Жапаровдун эл менен болгон жолугушууларында бул маселени өлкө жетекчисине да жеткиргенин айтат. Президент менен атайын барып жолуктум, ошол жерде дагы айттым, ушундай болгон, мен барбаган жерим калбады деп. Ошо Садыр Нуркожоевичтин алдында ошо бир тизелеп жалдырадым ошол жердечи. Мен бир Кудайга жалдырагам, бир сиздин алдыңызда тизе бүгүп атам. 10 жылдан бери адилеттүүлүккө жете албай келатам. Ушуга бир көңүл буруп, контролго алып бериңиз деп сурандым. Бирок бул иш боюнча маалыматы жок болгондугуна байланыштуу ошол жерде отурган прокурорлордун өкүлдөрүнө тапшырма берди. Комиссия түзүлсүн, карап бергиле эмне болгон иш деп. Өзү да аябай таң калды.
Анан президентибиз Садыр Нуркожоевич ошол жерде башкы прокурордун өкүлү, башкы прокуратуранын өкүлүнө жана ошондой эле жогорку Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун өкүлүнө, орун басарына тапшырма берген. Бул жөнүндө комиссия түзүлсүн депчи. Ооба, Садыр Нуркожоев өзү жетишпейт. Ошондуктан ошол ушундай чоң бир оор маселелер боюнча комиссия түзүлсүн деп дайындап келет. Бирок мына 10 күн, мына бүгүн 6-июнь 2026 жыл ушул күнгө чейин президенттин тапшырмасы болсо дагы, комиссия түзүлсүн деп айтса дагы эч бир жыйынтык жок. Нурзамат Орозовдун жактоочусу дагы кылмыш ишинде кайрадан укуктук баа берүүнү талап кылган жаңы жагдайлар бар экенин айтууда. Канчалаган арыздар жатат, канча ирет, кайра кайталанып берилген арыздарга бир форматта баягы эле дежурный эле сөздөр менен жооптор келет да. Ошолго жыйынтык чыгарбастан комиссияда түзүлгөн жок, эчтеке болгон жок. Бул эмнени билдирет? Бул бир эле Кыргызстанда Садыр Нуркожоевич иштеп аткандай, башкасынын баардыгы иштебей аткандыгын деп биз ошентип элестетебиз да. Жаңы жагдай боюнча биз бергенбиз да 2026 жылдын эртең 13-июлунда каралат жогорку сотто. Ал боюнча жогорку соттун председателине кирдик, Сатыев мырзага. Ал мырза дагы айтты, кандай бул ОПГнын мүчөсү чыгып кетип атат, ал эми Орозов Нурзамат калып атат. Бул кандай чечимдер депчи, эки эле соттолуучуга деп ал бир иш боюнча эки чечим. Ал да таң калып, өзүнүн орун басарына ушуну анализдеп иликтөө жүргүзүү үчүн тапшырма берди. 2016 жылы болгон бул кылмыш иши боюнча материалдар 5 томдон 1800дөн ашуун барактан турат. Анда тергөө протоколдору, күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү, экспертизалар жана соттун чечимдери камтылган. Жакын күндөрү ЛТР телеканалы бул резонанстуу кылмыш иши боюнча кеңири журналисттик иликтөөнү сунуштайт. Анда кылмыш ишинин материалдарын, көрсөтмөлөрдү, күбөлөрдүн жүйөлөрүн жана ушул күнгө чейин жоопсуз калган суроолорду документтердин негизинде этап менен көрсөтүүгө аракет кылабыз. Ошондой эле бул иш боюнча башка тараптардын позициясын дагы чагылдырууга даярбыз. Кудайым буйруза Садыр Жапаров менен жолугуп калсам деп аябай ниетим чоң. Барып көрсөткөнүмдө мында жөн эле бул көчөдөгү адам эмес. Чындыгында эле бул кылмышты жасабаган жогорку билимдүү адам, мынакей деп кагаздарын көрсөтөйүн деп бүт азыр даярдап аткан чагым. Урматтуу көршілер, өзүңүздөр көрдүңүздөр да. Жаңы айымдын чын-чынына келгенде азыр мына президенттин абдан үмүтү чоң болуп турган чак экен. Өзү деле мисалы агынан жарылып атат. Анан ыйлай берип көз деле кургап бүткөн, чынын айткандачы. Эми азыр келип мен суранып атам, мисалы үчүн ыйлабаңыз, мисалы себеп дегенде мына ушул бизди колдоп кубаттап аткандардын арасында президентибиз башыбызда турат деп мынакей күзгө чейин эгерде укук коргоо органдары чечпесе, анда мен өзүм чечип киришем деген сөзү бул маселеге чекит коюлат деген бир чоң үмүттөн үмүт бергенин айгинелейт да, чынын айткандачы. Анан азыр жогоруда айтып өтпөдү, мына шаардагы тергөөчү дагы өзү айтыптыр, эми бул таң калыштуу карап, мисалы үчүн бир ушул тарапка жан тарткандай сүйлөптүр. Менин айтайын дегеним, мына ушундай абдан да чуулгандуу иште бул опурталдуу окуя, чынын айткандачы. Бир үйлөрдүн турмушун талкалаган окуя деп айтсак болот. Анан ошол тергөөчү болобу же прокуратура кызматкери болобу, ушу ишти караган укуктук органдардын өкүлдөрү болобу, ушу бат-баттан ротация болуп башка аймактарга кетип калгандагын өзгөчө белгилеп буга чейинки эфирлерде дагы айтып келем. Ушул өңдүү, жанар айым өңдүү ушундай абдан каржалып жүргөн, ушундай кыйналып жүргөн адамдардын укугун тебелегендикке жатат деп эсептейм да. Эми азыр мисалы жаңы тергөөчү келип туруп ишти кайра башынан түшүндүрүп бердим дейт, бирок так эле түшүндү дейт. Себеп дегенде буга чейин документтердин баары чогултулуп бүткөн дейт. Жанар айым, сизге биз чын ден соолук каалайбыз. Сөзсүз сиздин жагдай тууралуу биз маалыматтарды чогултуу менен убара боло беребиз. Кудай буйруса президентке жеткирбей эле укук коргоо органдары ушул маселени колго алып, ушул бат эле чечип берет деген бир жакшы үмүт менен сиз менен азырынча коштошуп турабыз да.